12 жаштагы өспүрүм коронавирустан айыкчы. Казакстанда коронавирус жуктуруп алган 12 жаштагы кыз айыкчы. Бул тууралуу аталган өлкөнүн штабынан кабарлашты деп жазышат казак басылмалары. Контролдук анализдин жыйынтыгы чыккандан кийин бейтап ооруканадан чыгарылат. Ал 28 мартта чыгышы мүмкүн. Өспүрүм Алматы шаарындагы инфекциялык ооруканада дарыланып жатат деп айтылат маалыматта. Буга чейин вируска чалдыккан 3 жаран айыгып, ооруканадан чыгарылган. Айыккандардын бири Казакстанда коронавирус менен жабыркаганы аныкталган биринчи жаран. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Даниэль Ажиев баңгизат менен колдонгону белгилүү болду. Жалпы кыргызды оозго алгыс сөздөр менен тилдеген видеосу тараган Даниэль Ажиев Ички иштер министрлигине жеткирилип, 2 күнгө камакка алынды. Бул тууралуу редакцияга өздүк булактар кабарлашты. Маалыматка ылайык, Даниэль Ажиев абакка киргизилгенден кийин бир нече анализдерди тапшырган. Анын жыйынтыгы менен баңгизатын колдонуп жүргөнү белгилүү болгон. Ал кыргыз элинин беделине шек келтирип, уят сөздөр менен сөгүнгөн билдирүүсү үчүн жана өзү аталган видеодо айткан бир нече кылмыштары боюнча текшерүү иштери башталган. Эскерте кетсек, буга чейин Даниэль Ажиев коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам элге азык-түлүк таратып жаткан видеосун жарыялаган. Андан кийин ага мурда интернет аркылуу интимдик кызмат көрсөткөн кыздарды иштеткенсин, сага эмне жок деген сындуу ачуу сөздөр айтыла баштаган. 1-2 жыл мурун Даниэль Ажиев интернет аркылуу интим кызматын көрсөткөн кыздарды иштетип кармалганы чын. Бул жаңылык бардыкларга чыккан. Бул сындар айтыла башталаганда эле кыргыздар баарын келе соосуң деген сындуу оозго алгыс сөздөр менен тилдеп, Ажиев социалдык баракчасы аркылуу түз эфирге чыккан. Ал видео интернетке желедей тарап, аны баңгизатын колдогон же мас абалда деген да сөздөр айтылып жаткан болчу. Мындан сырткы ал коронавируска каршы күрөшүү фондунун эсебине 7 миллион сом бөлөрүн айткан, бирок которгону же которбогону али белгисиз. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Белгилүү ырчы Анжелика 9 ай күйөөмдү көрбөй үй жумушчу эле болдум. Ырчы Анжелика ыр чыгармачылыгындагы экинчи дем тууралуу Instagram баракчасына буларды жазып чыкты. 18 жашыма жарым жыл калганда өз макулдугу менен кыргыздын каада салты менен турмушка чыктым. Үйгө келип сөйкө салып алып кетишти. Эч нерсе түшүнгөн жокмун. 6 саат жол жүрдүк. Ызы-чуу, унаанын эшиги сынып калчудай ачылып жаап жатышты. Көрсө жеңелер көрүндүк сурайт экен. 20 саат көшөгө артында кыймылдабай отурдум. Дагы 20 сааттан соң эшикке шейшеп илинди. Бетим кызарып, бир дагы адамдын көзүнө карай албадым. Кылмыш кылгандай эле болдум. Салттарыбыз аша чаап кетет кеде. 1 жыл бою азыр карантинде отургандай эле мектепте окуган кайнелеримди багып, үй оокатынан башымды көтөргөн жокмун. Ата-энемди сагынып ыйлап жүрдүм. Эмне үчүн боюңда жок деген суроо 3 айдан соң эле башталган. Кудай жалгап 4-айда кызыктай болуп баштадым. Майлуу тамак көрсөм ыйлайм. Уккан сөзүм: сен тийгенге чейин жакшы эле болчуң. Ушундай обу жок турбайсыңбы? Же өзүмдү түшүнбөйм. Жашагым дагы келбей кетчү. Бул нормалдуу көрүнүш экенин билсем кана. 9 ай дарбыз менен чара, казан көтөрүп жүрүп, 100дөн банка жаап, 2 мал пол жууп, эшикке төшөк жайып, килем кууп, күйөөмдү көрбөй Москвада болот. Үй жумушчу эле болдум. Бир күнү жыла албай калдым. Каттуу шишип кеттим. Акыркы аяпамдын 3 өлөң чоң кийимдери менен күндөрүм өттү. 18 саат кыйналып операцияга макул болдум. Айымка тентегим туурасынан жатып алыптыр. Ушинтип көз жумат экенмин деп да анда да ыйладым. Ийгиликтүү өтүп баары, бирок 3 күн башым көтөргүс ооруду. Күйөөсү жок, ыйлап жатат деп жатышты. Азыр ойлосом андагы Анжелика үн катпаган жоош эле. Атам келип айымды көтөрүп чыгарып кетти. Себеби менин уруксатымды алып, айымдын атасы апасын ажылыкка алып кеткен. Ичмен кызым дагы кийин бизди баккан кыздардан болсун дедим. 1 жылда айымканын атынан Айым Стайл салону ачылды. 2 жыл ырдагым келди. Себеби бардык ырларымды радио телеканалдардан алдырып салган. Мага бакыт каалагандар уландысын китебимди окуйсуздар. Райхан Бейшаналиева эже менен байланышып, 2009-жылы чыгармачылыгымдын экинчи демин алгач ушул ырды жаздырдым. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG.